сигареттин кескин кымбаттап кетиши биздин элдин жеке чөнтөгүнө, бюджетине чоң зыян алып келбейби? Чылым чеккендер чыгым болуп жатат. Депутат Дастан Жумабеков тамекинин баасы кымбаттап жаткандыгына ачууланды. Айтымында тамеки тарткандардын чөнтөгүн мамлекет ойлошу керек экен. Элди да ойлош керек да. Бүгүнкү күндө эл сигарет колдонгон, сигарет тарткан элге оор болуп атат. Күнүмдүк колдонуп жүргөн сигареттердин баасы кескин жогорулап кеткендиктен байланыштуу. Алардын өздөрүнүн укугу тартабы тартпайбы, бирок тарткан кишиге оор болуп атат да. Салык кызматынын өкүлү депутатты анчалык санаркап сарсана боло бербөөгө чакырды. Тамекинин баасы жыл сайын 250 сомдон көтөрүлүп турарын айтып, эл өкүлүн жоошута жооп берди. Бизде 18-жылдан баштап кодексте жыл сайын жанагы ставкасы көтөрүлүп турат да 250 сомго. Анан ушул жылда 2022-жылдан баштап ставкасы тамекилерге 2250 сом коюлган. Былтыр болсо 2000 сом болчу да, эми 250 сомго көтөрүлдү. Бажы кызматынын маалыматына караганда, ЕЭП алкагында тамеки өнүмдөрүнө акциздик салык саясатын шайкеш келтирүү керек. Бул маселеден соң депутаттар кыргыз-тажик чек арасы жана сөз болуп жаткан протокол боюнча маселени жабык эшик артында карашты. УКМК төрагасы жыйын кандай өткөндүгү тууралуу журналисттерге кыскача маалымат берди. Протокол боюнча дагы маалымат бердим азыр депутаттарга. Бул жерде эң негизги маселе ошо депутаттардын маселеси, ушу протоколдо варукка жол берилет экен, варукка коридор берилет экен деген суроолор чынбы, чын эмеспи дегенден протоколду буларга окуп да бердим. Протоколдун содержаниясын жеткизип да бердим. Ал жерде так айтылып турат, эч кандай варукка коридор берилбейт, эч кандай бир ашыкча бир жолдор курулбайт. Биз ошол варуктун, то есть Аксайдын чыгыш тарабынан, күн чыгыш тарабынан берилип аткан азыркы беребиз деген, же болбосо ошону согласовать этебиз деген жолдун проектиси эмне үчүн? Себеби ошо аксайлыктардын өзүнүн коопсуздугун сактайлы жана варукка кирип чыгып аткан адамдардын коопсуздугун сактайлы деген максатта. Бирок ал жол курулуш үчүн биринчиден протоколдо так жазылып турат. Орысчасын айтайын, орысчасын. Статус данной дороги определяется межгосударственным, то есть соглашением между государственным соглашением между двух стран деп турат. То есть ал эки мамлекеттин ортосундагы келишим болуп, бул жолдун статусу боюнча, болбойнча ал жол курулбайт. Айтымында учурда номер 39-протокол боюнча ар кандай спекуляция жүрүп жатат. Айрым депутаттар менен блогерлер бул боюнча туура эмес маалымат таратып, ажиотаж жаратып жатканында белгиледи. Эки мамлекеттин ортосундагы жолдун статусун аныктоо президенттерге гана таандык болот. Биз аларга предложение беребиз, ошо негизинен аныкташат. Ал жол кимдин жолу болот, кайсы территориядан өтөт, узундугу кандай болот, ким курат, ким обслуживать этет, ким ага акча төлөйт, мунун бардыгын ошол келишимде жазылат. Ошондон кийин гана каралат. Протокол ачык, дагы бир жолу айтайын. Протокол ачык, протокол открытом пространстве имеется. Это просто-напросто баягы кому-то это выгодно, чтобы там в таком плохом свете это показывать. Только в этом смысле показывают. Мындан улам чек ара маселесине көз салган тиешелүү мекеме жетекчилери элди официалдуу маалыматтарга гана ишенүүгө, ар кандай ушак айыңчылардын пикирине таянбоону өтүнүшүдө. Себеби ар бир документ мамлекет жетекчилеринин көзөмөлүндө экендиги, өлкөнүн бир дагы метр жери башка өлкөгө берилбестиги кошумчаланды. Өкмөттүк аралык комиссия иштей баштайт кийинки аптадан баштап. Ошол Лейлек район Майти жерлигинде барганда токтоп калган. Себеби ошого чейинки жерлердин бардыгы населенный пункт эмес болчу. Теперь анан бул жака населенный пункт башталып атат. Конунду, Интернационал, Максат, Борбордук 1, Борбордук 2, Арка, то есть Арка 1, Арка 2, Борбордук, Каттатуз деген эмелер бар, населенный пункттар бар. Ошолордун арасына келдик, эң чырмалышкан, эң оор жерге келдик да. Ошону иштөө боюнча азыр чечим кабыл алынды. Буюрса жумушчу топ описание границы деп коет. Ошо жумушчу топ границаны жаза баштайт. Алтынбек Бектуров, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.